plyonka менен таптап Кесиптик лицейге Асылкүл Жаңыбаева жетекчи болуп келгенден баштап бул жердеги абал түп тамырдан өскөрүп, кейиштүү абалды 2 жыл аралыгында оңдоп чыгалды дешет окуу жайдын эмгек жамааты. Буга чейин мен 15 жыл болду иштейм. 15 жылдын ичинде мен 5 директор котордук. Бирок мында асыл кенен окуп иштечү эмес эч ким. 2 жылдын ичинде баарын көтөрдү. Bundan burun, bir 2 yıl burun şunday bir zdanyalı, şunday bir eski takırlı kaylası geçip kalgan. Hazır tümele şunday sonunu jasap koydu. Bana Asıl Kerimbayevna, Жаңыбаев Asıl Kerimbayevna gelgende bunda 2 yıl burun gelgen şunday emet berge. Şu 2 yılın içinde şunçalık жұмыстарды жасап koydu. Şunçalık remont polnusu vardı. Şunday sonuna gelip kaldı. Burası göz konat karağına. Şu emgegi, şu Kerimbayevna'nın emgegi şunçalık çoğun oldu da. Көптөгөн жумушчу кесиптердин ээлерин окутуп чыгарып, учурда жекеле Кыргызстанда эмес, чет жерде ийгиликтүү иштеп жүрүшөт. Учурда бул жерде автомеханик, ширитүүчү, ашпозчу, тигүүчү жана башка адистерди даярдашат. Жаңы ремонттордун баарын көрүп, аябагандай ыраазы болуп таң калып отурам. Ушул жерде 1-2 жылдын ичинде Асыл Кененбаева директор болуп келгенден баштап, ушул жалаң ремонтунда жакшы ремонт жасап, ушул күндө балдарга жана ушул жерде иштеген мугалимдердин баардыгына жакшы условия түзүп бериптир. Как делегаты Народного Курултая города Шопокова, весь коллектив. Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун ысымын алып жүргөн кесиптик билим берүүчү окуу жайынын абалы жан кейтерлик эле. Асыл Кененбаева жетекчилик кылган акыркы 2 жылдан бери абал таптакыр өзгөрүп, мына бүгүн жаркыраган мекемеге айланды. Бул окуу жайы боюнча 2 курултайда тең чоң маселе көтөргөн. Өлкө жетекчилиги бат реакция кылып, ийгилик жаралды. Закончен ремонт, большие были вложения в наш строительство нашего лицея. Ар кандай кырдаалга байланыштуу Асылгүл Жаңыбаева башка кызматка кетип, лицейдин эмгек жамаатынын көпчүлүгүнүн иштери ачышып, бирок мурдагы учурдан айырмаланып өздөрү сүйгөн жетекчини урмат сый менен узатышты. Лицейде 47 адис эмгектенет. Азыркы учурда бюджеттик негизде 240 бала жана кыска мөөнөттүү курстарда 3 ай сайын 30-45ке чейинки балдар окуп, сертификат алышат. Сталбек Абдыраев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.